Assalamu alaikum урматтуу Москвада мекендештер, сиздер менен кайрадан эле Москва элге жардам чыгарылышы. Эгерде сизге жардам керек болсо, анда биздин Telegram каналга Москвага жазыңыз. Же болбосо WhatsApp'tan жазсаңыз болот. 8925 245 89 79. Assalamu alaikum урматтуу Москвада мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен дагы бир жагымдуу жаңылык менен бөлүшөлү дедик. Элге жардам. Биздеги комментарийлерди биз дайыма окуп күзөтүп турабыз. Ошол комментарийде көпчүлүк жазып чыгыптыр да. Продленияга дагы ишеничтүү, аманатка так адамдар барбы, кандай кылабыз ошол продленияны азыр 3 айлыктарга квартирага коебуз, андан кийин продленияны кандай кылабыз деген суроолор өтө көп. Ошондуктан туугандар, бүгүн биз Атайын Мытышы шаарына барып, ошол жердеги иштеген ишканалар менен сүйлөшүп, бир-эки ишкана менен сүйлөшүп, сүйлөшүп келдик туугандар. Андыктан Мытышы шаарына продления бар. Мытышы шаарына 9 айга чейин продления кылышат. Ошондо 1 жыл болот экен. 3 айдан кийин 9 ай 1 жылга чейин болот. Өздөрү регистрацияга через юрлицо коюшат. Регистрацияны колуңузга бергенден кийин ар 2 айда, 3 айда, 5 айда өзүңүздөр текшерип турсаңыздар болот базадан. Ошол 1 жылга чейин биз менен күзөтүп, ошол базасыны күзөтүп беребиз деп сөз беришип атат. Анан туугандар, айта кетчү нерсе, өзгөчө белгилеп айта кетчү нерсе, юридический лицого кылганда алар 10 күндө, 15 күндө, 2 жумада бүтөт. 2 жумага чейин алдын ала тапшырыш керек документтерди. 1 ай мурун тапшырсаңыз болот, 3 ай бүтө электе. Ошондо сиз срогунан уттурбайсыз. Ошол 3 ай 90 күндүк сроктон кошулуп уланып кете берет. Бирок сиз убакытка штраф төлөбөйсүз да ошондо. Андыктан алдын ала ошонун срогуну карап, туугандар, дайыма жүргөндө документтерге так болуңуздар, өзүңүздөргө сак болуңуздар. Срогга дайыма так болуш керек да. Штраф төлөбөңүздөр. Эгерде штрафыңыздар көп болсо, депортация болот. Өзүңүздөр билесиздер, 3 жылдын ичинде 2-3 штраф болбосо автоматически тутулган жерде депортация басат. Демек, продленияга эгерде сиздерден продления тааныштар болсо, бөлүшүп, ушул биздин номерлерди көрсөтүп бөлүшсөңүздөр болот, Кудай буйруса. Менин WhatsApp'ымды коёмун 8925 245 89 79. Бул Москвадан биздин катталуучуларга кичине болсо да жардам болсун деп ушунун аркасынан иштеп, ушуларды кичине келишип келдик. Буйруса гарантия беребиз деди. Эми Кудай буйруса мезгил көрсөтөт. Андыктан жазыңыздар WhatsApp'тан. Туугандар менен бөлүшүп коюңуздар. 1 жылга чейин продления бар. Бирок Мытышы шаарында, Москвада эмес, Мытышыда. Аман болуңуздар, сак болуңуздар туугандар. Документке так болуңуздар. Эгерде срогу бүткөн болсо, границага төмөнкү жигиттерге кайрылыңыздар туугандар. Туугандар, элге жардам көрсөтүүсүнүн демөөрчүсү Нуралы 8937 762 37 30 8926 497 77 75. Бул жигиттер границага өздөрү кирип чыгат, жолдо жардам беришип, ишеничтүү ортомчусу жок катташат. Документке дайыма жардам берет, границага чейин өздөрү барып, өздөрү алып келет. Ортомчусу жок. Кайрылыңыздар.